Атанын тарбиясы, эненин тарбиясы кандай болду? Атанын орду биздин үй бүлөдө абдан чоң ролдо болгон да. Атанын ордун кадырын коюу бул энеге көбүрөөк байланыштуу дейм э? 6 бир тууган болсок, 4 кыз деле күйөөлөрүн аябай урматтап. Орус мектепте окудуңузбу? Ноокаттын центринде Крупская атында орус мектеп болгон. Кайсы китептерди окучу элеңиз? Мировой литературанын баарын эле окуп чыкканбыз. Мисалы үчүн Пушкин ырларынан же болсо да кимдин ырларын? Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Өзүңүз ыр жазчу элеңиз? Өзүм да ырларды жазат элем. Пионер Киргизии деген гезиттердин корреспонденти болгонмун. Жигит менен баягы жүрүп, махабат отуну алууланып дегендей, артыңыздан чуркап дегендей, гүлдөрдү берип, Художниктарга сүрөттөрүм тартырып, ырларды жазып, багынтканда жүрөгүм түшүп. убадаларын аткардып анан кийин эмне болду? Анан кийин жашоодо, турмушта кандай болуп кетти? Канча ийгиликтерге жеткен болсом, мени түшүнүп колдоп жүрдү. Ноокат тарапта жаганда үйүнүн эшигин шыпырып, суу сээп эртемен. Кайненемдин турушуна даратка суу саздайт элек, эшиктерге суу себет элек. Өмүр таржымалыңызда ЗАГСта иштеген деген ушундай бөлүм турат да. Урматтуу эки жаш, бүгүн сиздердин турмушуңузда эң бактылуу эсте каларлык күн. Өзбекчечи? Şu katta hayot yo'liga birgalashib, bir oila bo'lib kirib borar ekansizlar. 17 жылга жакын сот тармагында иштепсиз. Судья аял бул биринчи орунда, ар бир жаранды эне катары түшүнсө керек дейм да. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы, амансыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Кезекте конок бар. Ал конок ушул шайлоолор болуп атат, талапкерлер келип атат дегенде ошондой талапкерлердин бири. Аты жөнүн айтып койсом, Эльнара Мадмарова. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мадмарова Эльнара Абдувалиевна 1971 жылдын 18 майында Ош облусунун Ноокат районунун эски Ноокат айылында кызматкердин үй бүлөсүндө төрөлгөн. 1978 жылы Ноокат районундагы Крупская атындагы орто мектепке барып, 1988 жылы Ош эле мектепти аяктаган. 1993 жылы Ош мамлекеттик университетинин филология факультетин орус тили жана адабият мугалими адистиги боюнча ийгиликтүү аяктаган. Кийин 1997 жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин юридикалык факультетин бүтүрүп, юрист адистигине ээ болгон. 2019 жылдын 28 ноябрында юридика илимдердин кандидаты илимий даражасын алган. Эмгек жолун 1991 жылы мугалимдиктен баштап билим берүү, юстиция, нотариат жана сот тармактарында эмгектенген. Атап айтканда, Ноокат райондук билим берүү бөлүмүндө орус тили жана адабият мугалими, Ноокат райондук ЖАК бөлүмүнүн башчысы, Жалал Абад облустук юстиция башкармалыгында башка адис, Ноокат райондук мамлекеттик нотариатта мамлекеттик нотариус жана улук нотариус, Ош облустук сотунун судьясы, андан кийин төраганын орун басары. 2022 жылдан 2025 жылга чейин Талас облустук сотунун судьясы болуп иштеп келген. Мындан тышкары 1997-2007 жылдары Ноокат райондук жана шаардык кеңештин эл депутаты болуп шайланган. 2016-2017 жылдары Кыргыз Республикасынын сотторду тандоо кеңешинин мүчөсү болгон. 2021-24 жылдары Ош мамлекеттик университетинде жана Талас мамлекеттик университетинин кесиптик билим берүү мекемелеринде окутуучу болуп эмгектенген. Мамлекеттик жана ведомстволук сыйлыктарга ээ болгон. Мамлекеттик тилди расмий тилди билет, англис тилин сүйлөшүү деңгээлинде билет, партияга мүчө эмес, экинчи даражадагы квалификациялык класска ээ, жалпы эмгек стажы 34 жыл, анын ичинде сот органдарындагы тажрыйбасы 16 жыл 10 ай. Үй бүлөлүү 3 баланын энеси. Атанын тарбиясы, эненин тарбиясы кандай болду? Кээ бирки аталар катаал болот. Стол бир муштаса бар үркүп отуруп калышат. Эненин тарбиясы да башкача болот. Ар үйдө ар кандай? Биз 6 бир тууганбыз. Атам абдан жөнөкөй, билимдүү, интеллигентный, аябай жөнөкөй жакшы адам эле. Кол ачык. Канча эл болсо ошо баардыгы атам өтүп кеткен 35 жыл болсо азыр деле атам жакшы адам экенин, кол ачыктыгы, элге ар дайым жардам берген инсан болгондугун азыр деле атаң өлсө өлсүн, атаң көргөн өлбөсүн дегендей атам жөнүндө жакшы сөздөр азыркы күнгө чейин айтылып келет. Биздин үй бүлөдө болсо тарбия ушундай эле. Апам бизди атаң келатат дегенде кеч келсе дагы ушу тамак жебей биздин төшөктөрдү көтөрүп келатат деп баар жокту тазалап, ушундай бир атанын орду биздин үй бүлөдө абдан чоң ролдо болгон да. Азыр мына биз 6 бир тууган болсок, 4 кыз деле ошо тарбияны алып, баардыгы өз үй бүлөсүндө күйөөлөрүн аябай урматтап, бийик коюп туруп, анын балдары деле атаң билип калса урушат. Атаң айтам деген сөздөрүнөн бизде ушул традициялар как-то атадан бизге берилип келатат. Бул эми баягы атадан коркуу, жүрөк сүйүү эмес, урмат, сый,
Атанын ордун кадырын коюу бул энеге көбүрөөк байланыштуу дейм, Мен ойлойм апамдын ролу чоң болсо керек бул атамды ушинтип бизге көрсөткөнүнө. Бирок атам эч качан бизди урушкан эмес, катуу сүйлөгөн эмес. Атам аябай мүнөзү жөнөкөй жакшы адам болчу. Мына менде автобиографияңыз турат. Мына апаңыз мектепте китепканада 45 жыл иштептир да. Мектепте китепканада 45 жыл деген бул оңой эмес да. Анан раз китепканада иштесе, силерди китеп окугула деп көп айтса керек. Китеп окуш үчүн аябай шарт түзөт эле. Мектепте жакшы окугула деп кандай жакшы китептер келбесе биринчи биздин колго тийип, биз окуп, анан ошонун ичинен өзүбүзчө ошо каармандар менен бирге өзүбүздү сезип, китеп дүйнөсүндө өмүрүбүз аябай жакшы өткөн. Баардыгыбыз китепке, сабакка жакшы көңүл бурат элек. Мектепте активдүү образ менен иштеп жүрөт элек, окуйт элек. Эң активдүү балдар болгонбуз баардыгыбыз. Кайсы китептерди окучу элеңиз көбүнесе? Биз эми орус класста окуган үчүн орус тилге. Ноокатта орус мектепте окудуңузбу? Ноокаттын центринде Крупская атында орус мектеп болгон. Ошол орус мектебинде окуганбыз. Негизги басым бүт предметтер да орус тилинде болгон. Эми орус мектеби болуп атса. Орус мектеби болгон. Орусча эжекелерди сабак берген, негизи мугалимдердин жарымынан көбү орустар болгон. Жана кандайча китептерди окудуңуз эле дегениме? Мировой литературанын баарын эле окуп чыкканбыз. Мектепте аябай чоң каармандардын ролун аткарат элек, ырларды окуп. Ырлар деп калдыңыз. Бир ыр эсиңиздеби эгер мисалы үчүн Пушкин ырларына же болсо да кимдин ырларына? Ошол Пушкиндин Евгений Онегин деген романы бар эле, ошону аткарганбыз, образдарын чыгарганбыз. Ошондон бир-эки сап мүмкүнбү? Татьянанын Онегинге жазган каты бар эле. Я к вам пишу, чего же боли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, вашей волей меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела деп ушундай аябай чоң да. Да, көркөм окуңуз да жакшы экен. Бизде ушундай үйрөткөн да мектеп. Буга чейин биз сүйлөшкөндө айттыңыз, 4-класста дедиңизби, 5-класста эле гезитке макала жазчу экенсиз, Жаш кезибиз абдан сонун өткөн, пионер болгонбуз, комсомол болгонбуз, ал мезгилде лагерлер бар эле. Ошол кичи кезимде эле мен 3 поток лагерге барат элем. Июнь, июль, август ушу лагерь бүткүчө мен 3 поток лагерде жүрөт элем. Ырларды жазат элем. Ошол эле мезгилде өзүңүз ыр жазчу элеңиз. Өзүм да ырларды жазат элем. Ошол ырларымды бизде Пионерская правда деген Москвада газета бар эле. Ошол жака жөнөтүп туруп Пионерская правда газетинин, анан Пионер Киргизии деген газеттердин корреспонденти болгонмун. Ал макалалар мен ушу Пионерская правда, Пионер Киргизии газетага чыкканда биздин үйдө дуалда килем билинип турат эле. Атам аябай сыймыктанат эле. Менин кызым ушундай корреспондент болду, кызымдын макалалары Москвадан чыгып атат деп, ушул биздин килемде канча макалам чыкса ошончо макаланы атам мык менен кагып, ушул килемдин үстү мен макалаларым болуп эле мурда корреспондент болгон макалаларым эле бүт баары килемдердин үстүндө кагылат эле да. Ошол убактагы жазган ырларыңыздан эсиңизде жокпу? Азыр андай деле эсимде жок уже. Мен деле ыр жазчу элем, анан кийин чоңойгондо көрүп, анан тытып өртөп салгам да, жакпай, ушинтип да жазганмын депчи. Анан жогорку окуу жайга тапшырдыңыз. Мектепти бүтүрдүк. Жогорку окуу жайга тапшырдыңызбы? Кайсы факультетке тапшырдыңыз? Мен 10 класста окуп аткан мезгилде атам өтүп кеткен. Биз 6 бир тууган болуп, апам 6 бала менен өзү калып кеткен. Менен чоң агам, эжем студент болуп туруп Бишкекте окуганына байланыштуу мен өзүм чоң максаттарым, ойлорум бар эле. Москвага тапшырам, МГУда окуймун деп, өзүмчө ошол жака тапшырам деп жүрөт элем. Бирок үй бүлөлүк шартка байланыштуу апама жакын болушум керек, кийинки инилерим, сиңдилерим тарбиялашына апама жардам беришим керек деген ой менен Оштогу мамлекеттик педагогикалык институтуна тапшырганмын. Филология факультетине тапшырган себеби биздин мектепте окуп атканда эң жакшы көргөн, мектеп боюнча жакшы көргөн эжекебиз бар эле, украинка Кара Ибрагимова Валентина Константиновна деген.
ал бизге ушунчалык сабактарды көркөмдөп кызыктуу абдан бир сонун алып келген үчүн биз ошол орустардын каармандарыны өзүбүз үчүн идеал көрүп туруп ошолорго карап ошолордун образдарына кирип туруп ошол эжекебиздей мугалим болобуз деп биздин поколениядагы көп балдар кыздар ушу Валентина Константиновна эжеке болобуз деген ой менен филология факультетин тапшырып мугалим болгонбуз. Орус тили филологиясы. Орус тили. Ушуну окатта ушул орус мектебинин ушул таасиринен улам, ошондогу орус мугалиминин таасиринен улам анан сиз ушул орус филологиясы факультетине өзүңүз дилгирленип анан тапшырыпсыз да, ошондо. Ооба. Эжекеңиздин таасири менен. Эжекемдин таасири менен ошо эжекедей болгум келет деп баарыбыз көп классташтарыбыз баарыбыз филология факультетке тапшырганбыз. Анан кыз киши деген эми бул турмушка чыгыш керек. Кыздын барар жери баягы күйөө деп коет го, эми баары турмушка чыгыш керек да. Анан эмне болду? Анан турмушка качан чыктыңыз? Мындай сүйлөшүп жүрүп, жигит менен баягы жүрүп, махабат отуну алууланып дегендей, артыңыздан чуркап дегендей гүлдөрдү берип, ырларды окуп сиз үчүн ошондой күндөр болду? Албетте болгон. Мен ошо атам өтүп кеткен жылы 10-класста окуйт элем. Ошол жылы биз ошол заманда мектепте окуп, анан тышкары дополнительно бардыбыз. Межучебный комбинат бар эле, ошондо секретарь машинисткалыкка эркек балдарыбыз трактористке окушат эле. Атам өтүп кетип, атам абдан элге таанылган киши болгон үчүн үйгө батачылар көп келет эле. Бизди мектептен бошотуп туруп, биздин көчөбүздө Загат контора деген ишкана бар эле. Ошол ишканада менин жолдошум главный товаровед болуп иштейт эле. Мен дагы барып, апам айтат эле да, үйгө жакыныраак жерге практикага өткөн, батачылар келсе жүгүрүп чыгып дастаркан саласың десе, анан ошо Загат конторага бөлүнүп, мен күйөөмдүн кабинетинин жанында секретарь машинистка болуп отуруп калгам. Ошондон экөөбүз таанышып, ал абдан уже армияга барып келип, окуп, уже иштеп калган үчүн мындай өзүмдүн атам өтүп кетип, аябай мындай неме жүргөндө ата ордунасаң ата болом, сен окутам, сен эң бир кандай максаттарың болсо турмушта ошо баардык максаттарыңды мен колдоймун дегенден анан макул деп туруп ошол жүрөгү жибиптир да ошондо. Ооба. Анан менин сүрөттөрүм тарттырып берет эле. Көп художниктарга сүрөттөрүм тартырып, ырларды жазып багынтканда жүрөгүмчү. Ошол турмуштан азыр 3 балалуу болдук, 3 неберебиз бар. Кудай 5 жылдай турмуш жашадык экөөбүз бирге. Ошол жигит кезде убадаларын аткардыбы анан кийин? Эмне болду анан кийин? Жашоодо, турмушта кандай болуп кетти анан? Албетте аткарды. Окутам деди. Ошондо 2-курста окуп атат, жогорку билимди кылдым, кийин юрист болгум келип атат десе, аны колдоду, юрфакка тапшырды, өзү макул болуп туруп ЗАГС бөлүмүнө башчы кылды. Мен канча ийгиликтерге жеткен болсом, ошончо ийгиликтерди ар дайым мен түшүнүп колдоп жүрдү. Анан мына ноокат чөлкөмүндө динге аябай катуу үй бүлөлөр бар да. Иман маселеси, дин маселеси өтө бекем да. Кайын журтуңуз ошондо кандай экен? Кандай келин болдуңуз? Кайын журтуңуз кандай болду? Мен турмушка чыккан жерде Көкбел деген айылда жашачу эле. Күйөөм үй бүлөсүндө 12 бир тууган болушкан булар. Күйөөм 4-чүсү эле. Кайнатам абдан оор басырык, кем сөз. Кайнатам өзү ыр жазат эле, төкмө мындай сапаттары бар эле. Элдин алдында жүргөн бүт ошо өзүнүн теңдүүлөрүнүн алдында эң аброю бийик, кайсыл жерге барбаса дагы эл төргө өткөзүп, кайнатам келмей сайын ал жерде маарекелер башталбайт эле. Ушундай элдин сыймыл болгон үлгүлүү жакшы адам эле. Кайненем болсо абдан шайыр, мүнөзү жарык, ал деле ырларды төгүп, ырдап ушундай бир жайдары аял эле, эне эле. Мага эч качан бир кайненедей мамиле кылбайт эле, кызындай жакшы көрөт эле. Анан анча мынча атым айтпай эле орус келин деп коет эле. Анан кайнатам деле, кайненем деле мени абдан жакшы көрөт эле. Кайнатам
2016 өтүп кеткен. Ошого чейин ушу келиндин бир жолуксуз келген же бир сыйрагын мындай көрсөтүп келген мен көрө элекмин деп мен дагы кайнатамын, кайненемди сыйлаган үчүн айылга ар дайым кандай айылдын тартиби болсо, келин кандай болуш керек десе ошонун баардыгын аткаргам. Өзүңүз эми жанагындай эми атаңыз жанагы жетекчилик жакта жүргөн экен, мамлекеттик органдарда, ошо райондук. Апаңыз болсо тиги мектепте китепканада иштептир. Интеллигенттин үй бүлөсү болуп калабы ошондо. Анан тиги турмушка чыкканыңызда ушул ноокат тарапта жаганда үйүнүн эшигин шыпырып, суу сээп эрте менен келин мындай кылыш керек, келин андай кылыш керек деген да мындай талаптар бар го. Жаман эмес, бирок ушундай талаптар. Ошондойлорду баштан өткөрдүңүзбү? Ооба, башында турмушка чыкканда мен барган жылы ушу кайнатамдардын үйүндө 7 уyu туулуптур да. Анан 7-5 Бирок сиз эзели уюга жакын эч качан андай немеге малга жакын эмес элек да. Ошол жылдары сүт аябай көп болот эле. Кайненем кымыз кылат эле, ошо кечке кымыран бышырып, анан сүттөрдү бышырып, айран куруут кылып, эртең менен саат 5:30 эле турат элек. Кайнатам менен кайненемдин турушуна даратка суу саздайт элек, эшиктерге суу себет элек. Анан кайненем болсо уйду садырбайт эле, өзү сайт эле, бизди аят эле. Үй бүлө чоң болгон үчүн 2 күнүн биринде 35 нан жабат эле. Анда эле кайненем мага жакындатпай эле эми абайлап турган, өзү эле кылат эле бүт баарын. Бирок чоң үй бүлөдө абдан түйшүк көп эле да. Мына бул өмүр таржымалыңызда ЗАГСта иштеген деген ушундай бөлүм турат да. Кантип анан ЗАГСта иштеп калдыңыз анан? Өзүңүз орус тил мугалими болуп, ошол атайын ошол кесиптин окуусуна тапшырсаңыз, анан ЗАГСка кандай болуп калды? Бизде ошол мезгилде юридикалык факультет только немеде эле болот эле, Бишкекте болот эле. Кийин мүмкүнчүлүк болуп почта ачылып калганда жолдошум колдоо, анан юридикалык факультетке тапшыргым келет десем, ал мен убада берген да. Окутам деп туруп ойлум колдоо, анан кийин юридикалык кесипке ээ болгондо ноокатта юрист аялдар жок болуп, анан ЗАГС бөлүмү 26 жашымда жетекчи болуп калгам. Анан ЗАГС бөлүм башчысы десе баягы мындай, мен дагы келинчегим менен барганда мен сыяктуу ушул 2 жашты тосуп алып, ЗАГСтагы эжеке бар, мына Бишкекте деле. Урматтуу 2 жаш. Мына бүгүн сиздер 2 жаш кол кармашып отурасыздар деген сыяктуу мындай тексттери бар го. Ошондой ачып элеңиз да, сиз дагы. Ооба. Андай алып баргандан ошол мезгилде бизде көп улуттуу калк эле ноокатта. Орустар да көп эле, кыргыздар, өзбектер болгон үчүн бизде торжественный регистрация деп коет эле ошол мезгилде. Ар бир улутка өзүнүн тилинде эле өткөрөт элек. Демек кыргыздар үйлөнсө өзүнчө кыргызча, өзбектер үйлөнсө өзбекче, кыргыздарга кыргызча, орустарга орусча. Эгер эми мындай тартынбасаңыз да, эп көрсөңүз, ошо кыргызча ошол текстин айтып бере аласызбы, эсиңизде ошо? Орусча, кыргызча, өзбекче. Үчөntү айтып берейинби? Орусчада: уважаемые, деп жених и невеста дейт элек да. Сегодня в вашей жизни самый радостный день. Сегодня вы вступаете в семейный союз, союз любви и согласия. И пусть этот день навсегда запомнится в ваших сердцах как самый радостный день вашей жизни, как день рождения самой счастливой семьи дейт элек. Өзбекчечи? Өзбектер 2 жаш келсе өзбекчеби? Тойуна барып туруп тапшырат элек. Анан барганда азыр айтам, эме дейт элек. Урматтуу 2 жаш, бүгүн сиздердин хаятыңызда эң бактылык, эң улуг күн. Чүнки бүгүндөн башлап сиздер шу катта хаят жолуга биргелешип, бир ойла болуп кирип барар экенсиздер. Шу катта хаят жолуга биргелешип кирип барар экенсиздер. Сиздерге бакт, саадат, сак саламат ва айлави садакат тилеп кетебиз деп. Анан дагы мынансыны которуп өткөнбүз да. Өзбекче жакшы кепирер экенсиз. Мына которгонубузду карасаңыз, Кыргыз Республикасынын ойла ва никох канун асосунда деп туруп, бүгүн ушулардын никохлары кайт этилди деп, даже семейный кодексте которуп,
Өзбек элине дагы эми биздин мамлекетте баардык улуттар бирдей болгон үчүн ушуларды дагы урматтап, негедир ошол мезгилде ушундай тартып эле ар бир улутка өзүнчө неме тойго барып, айылданан тапшырып, адан кийин баягындай бии болот эле өзбектердин. Ошо бийине бийлеп алар акча кыстарат эле, ал акчаны апарып анан баягындай немеси бар, чылдырман. Ошонун ичине таштап коюп, кайтып келе берет элек. Кыргыздардын болсо тойлорунда ошо урматтуу 2 жаш, бүгүн сиздердин турмушуңузда эң бактылуу эсте каларлык күн. Бүгүнкү күндөн баштап сиздер турмуш жолуна өзүңөрдүн биринчи кадамыңарды таштап кетип атасыңар деп туруп, бул жерде дагы өзүнүн торжественный регистрациясын өткөрөт элек. Ошо үнүңүз дагы ошол ЗАГС бөлүмүндө иштеген аялдардыкындай мындай эме экен да. Мындай адамды укканда бир жакшы бир мээлүү үн экен да. Андан кийин эмне болду? Андан кийин өмүр таржыманыңызда сиз шаардык кеңеште, райондук кеңеште депутат болупсуз. Депутат болгондо кандай депутат болдум деп эсептейсиз өзүңүздү? Эмне маселелерди чечип бере алдыңыз? Шаардык кеңеште депутат болгонбуз. Ошол мезгилде ушул убадалар эле бергенбиз элдерге, документ жагынан, укук жагынан жардам беребиз деп, кандай укуктук маселелер болсо жүргүзүп беребиз деп бергенбиз. Анан элге берген убадалардын баардыгынын үстүнөн чыгып аткаргам. Эл сиздин ошол депутат болгондогу иштериңизди, мындай кошкон салымыңызды билет деп ойлойсузбу? Ооба, элдин арасында жакшы адам, түшүнгөн, ар дайым бизге бирдей, эч кимди бөлгөн эмес, булуту боюнча эч кандай бир немеси боюнча бөлгөн эмес деген мен жөнүндө жакшы ой деп ойлойм. Анан эми баягы юридикалыктагы билимди алган экенсиз. Бирок мынау эң көп иштеген жериңиз мына 17 жылга жакын сот тармагында иштепсиз да. Анан кантип тиги орус филологиясына тапшырган, ЗАГС бөлүмүндө иштеген, ушундай тармактарды көргөн, шаардык кеңеште, райондук кеңеште депутат болгон киши анан 17 жыл сотто иштептир да. Ошо кандай ушундай болуп калды? Мен өзү мектептен эле абдан аракетчил, изденген кыялым бар эле өзү. ЗАГСта мугалим болуп иштедим. Анан кийин юрист аялдар жок болгон үчүн өзүмчө ушу укук жагынан жардам бергим келип туруп, юрфакка тапшырдым. ЗАГСта иштедим. ЗАГСта иш оңой эле экен, 5-6 действие бар экен. Адамдын өмүрүндө кандай негиздер болсо ошолор боюнча ЗАГС бөлүмү катышат экен. Туулганда, үйлөнгөндө, өлгөндө, ажырашканда деген адамдын өмүрүндөгү жолдо активдүү роль ойнойт экен. Мен үчүн ЗАГСтагы иштеген күндөрүм эң бир жарык мүнөз элестерди калтырган. Анын үйрөнгөндөн кийин мен дагы өсүшүм керек, дагы аракет кылышым керек деп анан нотариус болгум келди. Нотариус болуп иштесең, ал жерде дагы абдан мына 2 адамдын ортосуна жакшы келишимдерге катышат экенсиң. Бирөө үй сатып алат экен, бирөө машина сатып алат экен. Көп жакшы мезгилдерде күбө болот экенсиң. Аны үйрөнгөндөн кийин дагы өскүм келди, дагы алдына жылгым келди, ынтылып мен сот болгум келет деп. Өзү мен атаман чоң агасы сот болуп иштейт эле, Мадмаров Арап деген абабыз сот эле көп жыл юстиция башкармасынын башчысы, орун басары болуп иштеген, судья болуп иштеген. Анын кызы дагы Мадмарова Гүлнара деген эжебиз Ош шаардык сотунда судья, Кара Суу райондук сотунда төрайым, Ош облустук сотунда иштеп жүргөн. Ошол эжелеримди көрүп туруп мен деле сот болгум келип, анан ошол ой менен тапшырып судья болдум. Ош облустук сотуна да 14 жыл иштедик. Ош облустук сотунун төрагасынын орун басары болдум. Жазык иштерин көп карадык, жарандык иштерди көп карадык. Анын арасында соттор тандоо кеңешинде мүчө болуп иштеп туруп, сот болом дегендерден экзамен алып иштедим. Андан кийин дагы изденип кандидат юридических наук болдум. Илим жагында бирге алып кетип, аны менен бирге уже докторскийге аракет кылып, 2 негизги скопсторум Америкадан чыкты. Өзүм жаралгандан, мисалы үчүн азыр мен кайрадан жаңыдан жаралсам, мен кайра мугалим болсом керек деп ойлойм. Мугалим кесибин абдан жакшы көргөн үчүн кайра эле студенттерге кайтып 4-5 жылдан бери университеттерде, юридикалык факультетте жарандык укук боюнча сабак берип келем. Жана соттук жагын айталы да. Теги ошол көп соттук процесстерди баштан өткөрдүңүз да. Көп болдуңуз, адамдын тагдырлары ар кандай болот.
аны жөн эле муздак боюнча эле сезимиң муздак боюнча эле ууп койбойсуң, бирөө аны айтат, бул тагдырды айтат. Ошолордун баарын уктуңуз. Ушул кайсыл соттук процесстер мындай жүрөгүңүздү өйкөгөн, жүрөгүңүздү ооруткан ушундай учурлардан айтсаңыз? Мен үчүн абдан катуу таасир эткен, көп мен ойлонткон, эне катары, аял катары биз жаралгандан кийин, өзү эне болгондон кийин сот болсоң дагы эне катары көп маселелерди угуп, аял катары көп нерсени кабыл аласың дагы. Мен ойлойм, судья аял бул биринчи орунда, ар бир жаранды эне катары түшүнсө керек дейм да. Бизде мен абдан жүрөгүм ооруткан процесстер бул аталык укугунан ажырата турган процесс. Анан ата менен бала, эне менен аял менен эркек ажырашып кеткенден кийин, экөөнүн жолу бөлөк болуп кеткенден кийин балдардын тагдыры эмне болот? Балдар кандай чоңоет деп, анан көбү тең баланы бирдей жакшы көрөт, атасы да баланы жакшы көрөт, энеси да жакшы көрөт, бала атасын деле катуу жакшы көрөт, энесин дагы бирге жакшы көрөт. Экөөнү тең үй бүлөдө баланы тарбиялоо үчүн жакшы шарттар болот. Ушундай баланын ата менен энени бирдей жакшы көргөн үчүн бөлүш кыйын болот да. Атаң менен жаша же энең менен жаша деп абдан ушул маселеде карап, мен үчүн жазык ишти карап коюш оңой эле. Ал жерде эми кылмышы далилденген көп учурларда бар жок далилденет да. Бул маселеде баланын келечегин ойлоп, абдан эне катары, аял катары жүрөгүм ооруп, зейним кейит, жана мына аталык укугунан ажырата турганда көп иштер болуп калат. Анда дагы карап туруп, эмнегедир ушу коомго биз балдарды тарбиялап, буларды өстүрүп аткандан кийин бул бала келечекте кандай бала болуп чыгат деген ой менен мен үчүн жүрөгүм ооруткан процесстер ушул экөө. Өзүңүз айтпадыңызбы, эми эркектин табияты башка, аялдын табияты башка. Кандай адистикте болбосун да, ошол сот өкүм чыгарарда жанагындай тараптарды угат деп эдимби, анан тагдырларды угат, жанагындай үй бүлөлүк маселелерди чечкенде эми эмне болот деп аял катары өзүңүзчө ичиңизден кыжаалат болгонуңуз менен эми сиз судьясыз да, сотсуз, анан сыр бербей катаал бир кебете менен мындай болду деп жанагы балканы тарс этип уруп, анан иш бөлмөңүзгө кирип кеткенде өзүңүзчө бир эми аял деген жашык келет го, мындай ыйлап алган, эмнеге ушундай болду деп, ошондой учурларда болчу беле? Бир жолу ушундай болгон, бир процессте отуруп эле ыйлап бергем да. Ушу өзүм кармай албай калгам. Жаш балдары мындан бир 7-8 жыл мурдун аябай баягындай паровоз дегендер көбөйүп кеткен го. Мектептеги балдардын үстүнөн бир жаш балдары уруп, баягындай грузить этип, көп нерсе талап кылган. Бир айылдагы бир баланы, классташыны 2000 сом алып келесиң дешкен экен да, жаңы 1 майга. Грузить этишкен экен. Ол анан кийин ата энесине айта албай таш топтоптур да. Ар жерден таш топтоп, ташты сатам деп, бир машина таш топтосо, ташы сатылбай калат. Сатылбай калгандан кийин анан бая балдар сен убадаңда турбадың дейт дагы. 10 бала туруп алып тургандан кышта өтүктөрүнөн бая баланы тепкенде ички органдары жарылып, бала ошол жерде өлүп калган да. Ушунун апасынын процессте ыйлаганын көрүп мен кош ыйлай бергем, себеби жалгыз уул экен да. Башка эч кемиси жок экен. Анан ушул балдар дейт, эртең үйлөнсө дейт, биздин көчөбүздөн өтсө дейт, мен балам жайы мен үйүмдүн аркы бетинде турат дейт да. Мен барып алып ушу жайга күндө барып жатып келем, көкүрөгүм ошол жерге коюп анан кийин муздатам дейт да. Эч өзүмө келе албайм. Ушулар үйлөнсө кандай болот кийин? Ушул балдар келечекте кандай ата эне болушат деп айтса, мен ошондо жаш элем, бирок көзүмө жаш алып процессте ыйлай берген случай бир жолу болгон да. Эми сот органдарында ар кандай судьялар бар, адистер бар. Инсандар өзү ар кандай болгон сыяктуу эле сот адистеринде да ар кандай мындай коррупционерлер бар, коррупция жолу менен ар кандай иштерди кылгандар бар, коомчулукта белгилүү. Бирок Кудайдын соту деген болот да. Ал сотторго адамдарды соттойт экен. Ошол Кудайдын сотунун алдында айтсаңыз, өзүңүз кандай судья сот болдум деп эсептейсиз өзүңүздө? Жалпы эле соттор жөнүндө айтсам, бул соттор деле инсан. Кудай жаратканда ар кимге андай аркылуу кыял берет,
кичинелигинде үйдө кандай тарбия көрөт, кандай башынан ысык суу өтөт, ошого жараша соттор деле биринчи орунда адам болгондуктан булар чечимди бир адамдын тагдырын чечкенде деле менин оюм боюнча өзүнүн адамдык сапаты кандай болсо ошого жараша кийин билим алып, аны мыйзамдаштырып, ошого ылайык чечимдер чыгарат деп ойлойм. Себеби башка кесиптерде деле, башка ишканаларда деле аркыл адистер бар да. Соттор деле ошондой деп ойлойм. Эми биринчиден сот болом деген адам өзү мүнөзү боюнча чыңчыл, ыймандуу, адамгерчиликтүү, абдан мындай Кудайдан корккон, Кудайды элестетип туруп алдына койгон адам мен сот болом деп туруп алдына карап ынтылган болсо, мен ойлойм ошол адамдын өзүнүн ушул кесибини туура тапкан болгон деп ойлойм да. Ошон үчүн ар бир сот биринчи орунда адамдык сапатты, анан Кудайымды биринчи орунга коюш керек. Мен ойлойм өзүм бул мен үчүн абдан чоң ролду ойнойт. Өзүбүз ыймандуу үй бүлөдө чоңойгон үчүн, биздин ноокат жерге өзүбүз ыймандуу эл болгон үчүн, үйдөгү туура тарбияны көргөн үчүн, атамдын, апамдын туура тарбиясын көрүп, мен чынын айтсам атамдан дагы бир тууган агаман көбүрөөк корком. Мен бир тууган эң чоң агабыз бар. Ошо биз атабыз эрте 49 жашында өтүп кеткен. Агабыз баарыбыз үйлөп, жайлап, тарбиялап, баарыбызга үй салып бир мындай жардам берген үчүн агамдын ролу менин турмушумда абдан чоң орду бар да. Бизди тарбиялаганда дагы айтат да, чөп тарткан таразада сүйлөбөй, алтын тарткан таразада сүйлөгүн. Сен ар дайым элдин үлгүсү болушуң керек. Сен ар дайым мына бизди, эгер сен жаман болсоң, бизди жер каратасың. Эгер сен жакшы болсоң, ондо биз сенден сыймыктанабыз. Биз ушул көчөдө баспай калбайлы, жакшына жүргүлө деп эле кичинелибизден ушинтип тарбиялаган. Анан ошон үчүн биринчи орунда менин жоопкерчилигим ушу Кудайдын астында чоң, экинчи тарбия берген үй бүлөм астында чоң деп ойлойм. Мынау үй бүлө деген бул мамлекеттин кичине модели. Үй бүлө кичинекей мамлекет дейбиз. Сот адиси катары, судья катары сиз ушул соттук процесстерде үй бүлөгө байланышкан маселелерди карадыңыз. Ажырашкандарды, тагдыры талкалагандарды, эки тарапка күйөөсү бияка, аялы бияка, ортодо бала калып ушундай тагдырларды көрдүңүз. Эми мындай сот адиси катары, судья катары эмес, тек гана бир аял катары, аял заты катары айтыңыз. Ушу канткенде үй бүлөнү ошондой кылбай сактап калса болот. Бизди деген азыр ушу ажырашайын деп аткандар балким эртең бир күн ажырашып кетсемби деп эркеги, аялы ушинтип аткандар көрүп аткандыр. Алардын ата-энелери көрүп аткандыр. Ошолорго мындай бир насаат иретинде айтсаңыз да. Мен оюм боюнча ушу эгер кызын турмушка бергиси келсе, баланы үйлөйүн десе, анын ата-энеси да буга абдан даяр болуш керек да. Себеби кыз баланы берип атканда, мурда биз турмушка чыкканда, мисалы үчүн армияга барганбы, ушуной жигитке турмушка чыгабыз деп айтат элек. Азыркылар болсо үйү бар бекен, машинасы бар бекен, кайненесинен бирге жашайт бекен, бала кантип акча табат деп туруп ушуга көбүрөөк басым жасашат да. Мындай Кудайдын астында бул кандай инсан, жүрөгү тазабы, ыймандуубу, тарбияны кандай алган, ушул нерселерге карабай өзүнүн мындай материалдык кызыкчылыктарын биринчи орунга коюп атат да. Бала жогорку окуу жайлуу болсо, акча тапса, анда беребиз. Эгер андай болбосо, турмушка жөндөмү болбосо бербейбиз дейт да. Чыныгы Кудайым берген сапаттарга Кудай алар жол бербей атат да өзү. Азыркы мезгилде кыздын апасы турмушка берип атканда, ошол үй бүлө кандай болсо ошондой жашайсың. Ошол үйдөн эч нерсе бизге алып келбегин, жаман сөзүн алып келбегин, нан жесе нан жейсиң, суу ичсе суу ичесиң деп туруп жөнөтсө, ал кыз бала ошол жака барганда анан кийин айтып келбешке аракет кылат да. Анан барганда айтыш керек да. Сен ошол кайненеңи кызың апаңдай жакшы көрсөң, анда баргын, ошол үйгө бүлө болгон. Эгер сен кайнеңди апаңдай жакшы көрбөй, аны кайнедей көрсөң, анда турмушка даяр эмес экенсиң деш керек да. Берки кайнелер болсо, келинди келиндей көрбөй, кызындай жакшы көрүшкө, кыздын деле канча каталары бар да, кыялдары бар. Ошо кыялдарын көтөрүп, эме кылат да кызыныкына. Ошондой кылып эле келинди да келиндей көрбөй,
кыз баладай көрүп, анан башында турмушта абдан кыйынчылыктар көп, жаңы үй бүлө, акчасы жок, турмушка даяр эмес, жаш үйлөнүшүп алган, ошолорго дагы кээде жаштык кылып коет, ошолоруна туура түшүнсө, мен ойлойм бир үй бүлөнүн сакталышына алардын ата энесинин ролу абдан чоң да. Анан үй бүлөнү куруп алгандан кийин булар дагы ойлонуш керек. Балалуу болдук. Ажырашардын астында ойлонбойбу анан кийин мен келечекте ушу кичинекей бала деп туруп өздөрү ойлонбой атат. Бул баланын тагдыры эмне болот? Тайнесине таштап коюшат, чоң энесине таштап коюшат, Россияга кетет. Ал жакта энелик, аталык мээримди экөө толук албай атат. Эгер ажырашып кетсе, энесинде калса аталык мээримге зар, атада калса энелик мээримге зар. Ушул биринчи эненин милдети бул балдарга эч болбосо 3 жашка чейин же болбосо бир бала жакшы бутка тургу чейин энелик мээримди толук бериш керек. Атасы болсо ушул балага болгон мээримин толук бериш керек. Ошондо анан кийин биздин коомго даяр болгон жакшы муундар чоңоет деп ойлойм. Ажырашканда көбү өздөрүнүн кызыкчылыгын гана ойлошот. Ушул бала эмне болот деп туруп бала үчүн мен кечирейин, анан ушул бала үчүн жашайын, дагы бир жолу аракет көрөйүн деп көп немелерди ойлонбой эле, кыска эле өзүнүн турмушун ойлоп, азыркы мезгилде аялдар көчөгө чыгып акча табып, ал кызыкчылыкты биринчи орунга коюп, өзүнүн эне катары милдеттерин биринчи орунга койбой койгону бул абдан менин жүрөгүмдү оорутат да. Анан жана коомубузда жакшы позитивдүү нерселер көп. Бирок алардын арасында жанагындай кылмыштар болуп атат. Тирешундук. Ушундай кылмышты кандай адам кылат дегенчи. Аны санабай эле кое элем кандай кылмыштар экен. Ошол кылмыштардын болуп атканы дагы демек үй бүлөдөгү тарбиянын маселесинен да, атанын, эненин жетиштүү түрдө тарбиясынын жоктугунан болуп атат да ошондо. Ооба. Негизи ушу зордук зомбулук көрсөткөндөр менен өзүбүз деле жеке сүйлөшөбүз да. Бул көбүнчө үйдө аны кемсинткен, үйдө анын мындай бир баасы жок, орду жок, өзүнө бир психологиялык жактан мындай начар сезген адамдар ушул жолго бара турган болуп атат да. Эгер ошо ар бир баланы сен жакшысың, сен ыймандуусуң, сен тарбияны жакшы алдың, сен мектепте жакшы окуучусуң, сен биздин сыймыбызсың, сен элдин алдысың, келечекте сен мынандай болосуң деп ошо балага бир дем берсе, мен ойлойм коомдо ушул балдар толук кандуу өзүнө эркин, ишенген, өзүнө балдардын астында эң акылдуу, эң бир күчтүү сезимдери пайда болсо, ошол балдар кийин уже мындай иштерге барбайт да. Ушу үйдө толук басым, толук тарбия албай балдарга басым бере берген үй бүлөлөрдөн чогойгон балдар болуп атат булар көбүнчө. Сиз соттук карьераны мындай коюп айтканда деле эне катары, аял катары турмушта жетишерлик тажрыйба топтодуңуз. Эне деген өзү, аял деген өзү мындай болуш керек. Кыз өзү мындай болуш керек, мындай тарбия бериш керек. Эне кызына мындай тарбия бериш керек дегенге жетишерлик курактасыз дейм да азырчы. Анан ошол багытта бир суроо. Акылдуу аял жана акылман аял. Ушул экөөсүнүн ортосунда кандай айырма? Акылдуу дегени кандай, акылман дегени кандай аял? Негизи мен турмушта дагы, коомдо дагы, үй бүлөдө дагы алган тарбиям боюнча мени бар жоктон үлгү бол дешкен да. Кайненени сыйлаганга, кайны журтты сыйлаганга, бир туугандардын арасында эң жакшы болуп туруп, тууган урукка күйүмдүү бол, элдин алды бол деп туруп көп ойлорду толготкон ушул өзүмдүн насаатчыларымдын берген кеңеши ошол эле да. Сен келин катары үлгүлүү болушуң керек. Сен кайны журтуңа ушундай жакшы кызмат кылышың керек. Сен баардыгы сен жакшы адам деш керек, сен баарына бирдей болуш керек деген үйдөн дагы атам, апама абдан жакшы сый урмат менен мамиле кылып, апам болсо атамды ушунчалык бир эң бир бийик адамды күтүп алгандай болгон үчүн биз дагы ошо тарбияны көрүп, кыздар деле, балдар деле ушундай коомдо чоңойгонбуз. Эми ошолор мен үчүн абдан чоң сот болуп көп тагдырлар чечкени
туура жолдо туура адилеттүү чечимдерди чыгарып адамдын тагдыры менен ойнобогону, бир какой-то өзүңдүн напсиңи же болбосо материалдык кызыкчылыгың биринчи орунга койбой, сен эң жакшы адам болушуң керек, сени баардыгы карап турат деген, баардыгы сага окшойн деп туруп, мен ЗАГСта иштегенде атым Элнара десем баары эле сендей кыз болсунчу деп туруп, мендей Элнара дегендер аябай көбөйүп кеткен. Ошолор деле мага бир чоң неме кылган, значит мен ошончо Элнаралардын астында Элнараларга үлгү бере турган аял болушум керек деп өзүмө ошондой тарбиялаганмын. Мына акылдуу аял менен акылман аялдын эмне айырмасы бар деген дагы абдан сонун суроо. Буну мен ойлойт элем, бизде абдан акылдуу аялдар азыркы заманда көбөйүп кетти. Баары эле иштейт, өзүнүн мындай турмуш жолунда абдан кыйын адистер, а бирок мындай караганда мыйзамдардын баарын билет, акылмандык анча биринчи орунда болбой эле, акылдуулук биринчи орунга барып калган да. Демек акыл башка, акылмандык башка. Акыл башка, акылмандык башка. Акылдуу не только аялдардын ортосунда, эркектердин арасында дагы билимдүүлөр абдан көбөйүп кетти. А турмушта ошону кандай ашыруун билбегендер көбөйүп кетти. Акылдуу аял менен акылман аялдын экөөнүн айырмасын мен ойлойм, акылдуу аял баардык проблеманы чечсе керек. Акылман аял ошол проблемага жеткирбесе керек деп ойлойм. Алдын ала эле ошол проблемага жеткирбесе керек деп ойлойм. Сиз эми жанагы үй бүлөдө апакебиз атабызды кандай кылып сыйлачу, ошолор атам келе электе тамакка мындай кол тийгизчү эмеспиз деп атпайсызбы? Ошону көрбөстүңөр да. Анан биздин үй бүлөдө да ошондой эле. Атам келмей сайын тамак салынбайт эле. Атам келмей сайын ушу биз кеч уктап калсак дагы тамак жебей деле уктап кала берет элек. И кайын журтунда эле ошондой эле. Кайнатам келмей сайын ошол казан ачылбайт эле. 12 бала баардыгы күтүп отурушат эле да кайнатам келишин. Ал жерде да ушундай тарбия эле. Ошону сурап атканымдын себеби, ал учурда мынау телефон деген жок эле. Социалдык тармактар деген жок эле. YouTube'дагы, TikTok'тогу, Instagram'да деген канча миллиондогон видеолор жок эле. Азыр ал убакта ошо контакт, ата менен эне, бир туугандар ушул көзмө көз отуруп алып туруп, эми телефон жок болсо, ошондой мындайча айтканда тирүүлөй үлгү да, насаат. Ошону көрүп, ушул туура экен деп анализ кылганга мүмкүнчүлүк болчу да. Анан эми азыр жанагындай көбөйүп кетти, Instagram, соц тармактар, ата энеден, улуулардан тарбия албай ушул телефондон тарбия алып калбадыбы? Анан ошол сиз айткандагыдай үлгүлүү үй бүлө болуу маселеси өтө кыйындап калган жокпу? Абдан кыйындап калды. Азыркы мезгилде биз дагы кайрадан кайтып үрп адаттарды, салттарды баардыгыны мектептен эле баштап ушуну. Мектептен идеология абдан көп да. Мен азыр ойлойм, биринчи орунда ушу балдар бакчасынан, мектептен көп иштерди депутаттар алып барыш керек да. Мугалимдерди көбү сырттан окуп, билимди сырттан алып, билим деңгээли мурдагы мугалимдердей күчтүү болбой калды. Ошон үчүн биринчи орунда тарбиячылар, мугалимдер өздөрү абдан билимдүү болуп, өздөрү ыймандуу болсо, ошого карап биздин коом өсүп келаткан коом тарбия алып, ошол жолдо туура бир иш алып барат элек да. Мен ойлойм, бул эң оор маселеси биздин келечектеги балдардын тарбиясы жана коомдогу орду үчүн биз баардыгыбыз мектеп менен бала бакчаларга чоң көңүл бурушубуз керек деп ойлойм. Мына президент сотторго жакшы шарттарды түзүп, ушу сот тармагына өзгөчө маани берди деп атышат. Имараттарын жаңыртып, башка бир ушу керектүү шарттарды түзүп, айлыктарын жогору кылып дегендей. Соттор жакшы айлык алып калды деп атат да эмичи? Анан эми ошондой жакшы болуп атса, жакшы шарттарды түзүп атса, сиз болсо мынакей деп туруп анан кийин мен парламентке барып депутат болушум керек деп анан тиги ишиңизди таштап атканыңыздын себеби эмнеде? Бул жолго барардын астында мен абдан ойлондум. Сот катары дагы жазык иштерди көп карадым. Адамды өмүр бою эркиндигине ажыратуу жөнүндөгү өкүмдөрдү чыгардык. Көп кылмыш иштерди карадык, жарандык иштерди карадык. Негизи бул ойго барарым себеби мен туура кылдымбы же туура кылбадымбы? Себеби көп иштерде кээде жалган күбөлөр болуп калат, далилдер, ишти материалдарында азыраак болуп калат.
мен мыйзамга карап туруп мыйзамдаштырып аларды чечкенмин да. Кээде болуп калат, мыйзамдуу чечим чыгарасың, бирок андай адилеттүү эмес. Адилеттүүлүк туурасында башкача окуя болгон. Бирок алар далилденбей, көрсөтө албай калган үчүн биз мыйзам чегинде чечимдерди чыгарып, өкүмдөрдү чыгарып, адам тагдырын чечкенбиз. Ошол ойлор мен аябай көп ойлонтуп, көп жылдан бери. Анан 1 күн жашайынбы, 5 күн жашайынбы, мен Кудайдын астына барышка даяр болушум керек. Мен туура кылганбы, туура эмес кылганбы, эми заман ошол мезгилде башка эле. Ошолорду ойлоп анан кийин Кудайдын үйүнө бир барып келейин деп ошо умрага 2 жолу барып келдим. 2 жолу барып өзүмдү ушундай бир чоң толугуткан ойлорумду ошол жерде айтып, Кудайымдан кечирим сурап, адамдын ушу тагдырын туура чечтимби же туура эмес чечтимби деген ойлор аябай мени толготту да. Анан Кудайымдан кечирим сурап, билип билбей кылган күнөөлөрүм кечирип коеюн. Пендебиз, кээде бирөөдү ушактап коебуз, кээде бирөөнүн көңүлүн оорутуп коебуз. Ошолорду ойлоп туруп, анан умрага жөнөдүм. Ал жакка барганда айтышты, Каабаны биринчи көргөндө кандай тилегиң болсо, Кудайым ошону орундатат экен дейт. Абдан ойлондум. Кайсы эмнени тилесем? Абдан ойлорум көп эле. Балдарымды, бир туугандарымы баардыгын айткым келди. Ойлоно мен элестеткем, Кааба абдан чоң депчи, бир өтө чоң деп ойлосом, Кааба 13-14 размер ушундай эле экен. Анан жетердин астында бир тилек кылдым. Көзүм ачып эле Каабаны карап туруп, баардык тилектерим орундалсын деген тилектен анан кийин зыяраттардын баарын аткардым. Адан кийин өзүм ушундай жеңил сездим. Ушу канча 2 жолу умрага барып келгенден кийин барган сайын баягы барбаганга бир арман, бир барганга 1000 арман дегендер чын экен бардыгы. Ал жактан келгенден кийин аябай адам бир момун, салих, жөнөкөй, кичипейил, кечиримдүү болуп калат экен. Кудайымдын өзү жакшы көргөн сапаттары адамдын бир жөнөкөйлүгү, сабырдуулугу, ыймандуулугу экен да. Ошол сапаттарга дагы ээ болуп туруп, жүрөгүң дагы ыйманга толуп, ушунчалык бир башка көз караш менен келет экенсиң. Ошол ой менен келип эле уже кандай кылсам мен өзүмдүн багытым канча жашасам дагы элге жакшы адам деген изди калтырып, бизде укуктук жактан аябай сабаты андай билим деңгээли жетише эле экен. Өзүм ошол жактан элге баргым келди, элге жардам бергим келди, эл менен бирге болгум келди. Абдан ойлонуп, үйдөгүлөр да 1-2 каршы болушту. Ушундай жакшы айлыкка жеттиң элең. Биринчи судья болгондо 4000 эле айлыгыбыз, кийин 17000 болду, кийин 85000 болду, кийин дагы көбөйдү, анан дагы көбөйдү. Президент ушу соттор адилеттүү болсун, адамдын тагдырын чечкенде көз карандысыз болсун, ушул бир материалдык жактан эч качан муктаж болбосун деп бизге сонун шарттарды түздү эле. Бирок ошол айлыкты мен 1 жолу эле алдым. Эң көбөйткөн айлыгын 1 жолу эле алдым. Анан кийин ушу парламент тараганда өзүм ойум, мен өзүм элиме барайын, элдин көйгөйүн чечейин, элдин кызы болоюн, эл менен бирге болоюн деген ой менен ушу Кудайымдын астында жакшы бир ушунча тарбия алдым, ушунча билим алдым, ушунча башыман ысык суук өттү. Менде аябай муктаж болгон элим көп азыр. Мен ошон үчүн элге жакын болуп, эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болгон деген ойлор толготуп, анан ушул ойго келип кандидатурамы койдум. Сиз ошондо тиги Талас областтык сотунда иштеп аткансыз да, 22-жылы ротация жолу менен Талас областтык сотуна барганбыз. Талас эли абдан сонун эл экен, жери абдан сонун экен, абасы таза, суулары бир сонун, токойлору сонун, эли жакшы. Манас атабыздын барган жерлери экен, Каныкей энебиздин жүргөн жерлери экен, 40 чоросу болсо 40 жактан келген чоролор экен. Ушул жерлерде жашап, иштеп жүргөнүмө абдан сыймыктандым. Мен эмне сен кетип атасың бизден деп мен эми ойлогом, ротацияга канча жылга келсем ушунча жыл иштейм деп ойлогом. Анан койсом эле, ай кетпе, сен эмне эле кетип атасың деп, биз дагы сага көнүп калдык деп айтты. Анан айттым, өзүңөр патаны көп бергенсиңер окшойт. Эми Талас сага трамплин болсун деп, ошентип бир аракет кылайын деп туруп анан аттандым деп аларга да ошентип айттым. Негизи ал парламентке баргандан кийин депутат эмне иш аткарат? Ал негизи мындай мыйзам чыгаруу органы.
мыйзам менен иштеп чыгып ошол эми сиз эми көбүнчө бул сот тармагындагы иштеген киши экенсиз да, мындай сот тармагын жакшы билген. Ошол жагынан бир жакшы бир мыйзамдарды кабыл алып берем, элдин мындай пайдасына жакшы бир мыйзамдарды өзүмчө иштеп чыгып карап, комитетте башка да ошондой деп ойлойсузбу? Ооба. Биз эми абдан көп мыйзамдар менен иштейбиз да. Үй бүлөлүк маселе болсо семейный кодекс, балдардык болсо балдар жөнүндө кодекс, банктагы маселелер, налоговый, бүт бардык кодекстер менен бирге иштейбиз. Мыйзамдар бизде жакшы эле, бирок дагы аларды кошумча азыркы заманга жараша талаптарды көбүрөөк болуп атат. Ошо өзгөртүүлөрдү киргизиш керек, эскирген нормаларды чыгарыш керек. Абдан мындай, мисалы үчүн биздин укук бузуу кодекси бар. Ошол укук бузуу кодексинде кичинекей майда хулиганство дегендерде күйөөсү аялын бир шапалак койсо, мисалы үчүн да, ошолор бардыгы каралганда штрафтар бар да, 5500 деген штрафтар бар. Ошол штрафтарды төлөп коюштат дагы адамдар, оңой эле кутулуп кетет да. Кайра эле шапалак менен ура беришет. Ооба, кайрадан эле ушул кайталанат. Аны мен ойлойм, эми бул менин жеке оюм. Эгер бул иштерди караганда, баягы коомдук иштер барго, 24 сааттык, 40 сааттык, ошолорго эле эгер неме болуп койсо, башка мындай нерселер кайталанбаса керек. Эми ушунга окшош өзүм ойлорум, мен толготкон бир сунуштарым, мисалы үчүн баягы балдарга карата көп кылмыштар болуп атат, ошолорго кандай өзгөртүүлөр киргизсек болот, мисалы үчүн пробацияларды алып ташташ керек. Эми бул мыйзамдарыбыз жакшы эле иштеп атат өзү, бирок элдин арасында идеология жок, элдин арасында түшүндүрүү иштери азыраак жүрүп атат. Анан массалык маалымат каражаттар аркылуу элдиге дагы жакшы түшүндүрүп, мыйзамдардын көбүнө өзүнүн, мисалы үчүн билим берүү тармагында өзүнүн депутатка койгон талапкери болсо, здравоохранение тарабынан өзүнүн ар жактан өзүнүн кесипкөйлөрү коюп туруп, ошондо өзүнүн мыйзамдарын караштырып берсе, мен ойлойм, абдан ар бирибиз чоң салым кошкон болот элек. Мен болсо ошо биздин жарандык, укук бузуу жана башка кодекстерди как көп жылдык тажрыйбам бар болгондуктан ушул мыйзамдарды карап, заманга жараша өзгөртүүлөр киргизсек жакшы болот эле. Эл менен бийликтин ортосунда жакшы көпүрө болуп берет элем деп ойлойм. Элнара айым, сиз өтө туура маселени айттыңыз да азыр. Жанагы үй бүлөлүк маселени мага жакында эле бир жигит чалып туруп, мен сиздин подкастыңызга барып чыккым келет дейт. Эмнеге? Мен бир жерде атайын камалып, жанагы үй бүлөсүндө чатыкташа кеткен экен аял менен. Анан ал милицияга кайрылган экен, аны убактылуу бир жерге камаптыр. Ошо жердеги адамдар дейт, баары ушул кичинекей эле үй бүлөлүк баягы чырп-пырп этип, ошо гермур айтышып кетип, анан ошол жерде жатып, ошол жердегилер дейт, жатып кайра оңолмок тургай дейт. Оош бетер кайра болду деп аялына кекенип, андан ары үй бүлөлүк ажырым огош бетер чоңоет дейт да. Ошондой нерсени бир сиз айткандай баягындай бир жумуш кылдырып, коомдук жумуштарды жасатырып, же болбосо жанагында молдокелер ыйман сабактарын көбүрөөк өткөрсө, биз ошонун туура эмес кылганыбызды аңдап туруп, экинчи мындай кылбаска, ушундай бир шарттарды кылбасак, көп үй бүлөлөр ошентип ажырашып кетип атат деп айтты да. Ооба, ошо турмушта мына кесибим боюнча көп тажрыйба алган үчүн ушуларды караганда мен мамлекет өзүнүн өнүгүшүнө жардам бере алам деп ойлойм. Кыска суроо. Кудайга ишенесизби өзүңүз мындай? Ишенем. Кантип күндөлүк жашооңузда эртең менен турасыз, түш болот, кеч кирет, кандай бир нерселерди жасайсыз, мамиле кыласыз адамдар менен. Кантип жашооңузда Кудайдын ролу кандай болот? Биз негизи эми бул ойлор уже кийин бир 40 жаштан кийин көп ойлор келди. Мен ойлойм, биз бардыгыбыз, биздин мамлекет көбүнчө ушу мусулман мамлекет. Бардыгыбыз ушул мусулман болгондон кийин биринчи орунда ушу Кудайды коюшубуз керек. Ыйманды бекемдешибиз керек. Бардык иштерди кылып атканда жарандар эмес, Кудай көрүп турат деген ой менен жашасак, бизде кылмыштуулук да болбосо керек, үй бүлөдөгү дагы чыр чатактар болбосо керек, коомду дагы
Кудайды биринчи орунда коюп туруп, ыйманды коюп туруп, Кудай көрүп турат деген ой менен жашаса, мен ойлойм абдан сонун болсо керек. Мен жүрөгүмдү канча жүрөгүм соксо, Кудай дагы ыйман дагы ошо менен бирге согуп турат. Чоң рахмат анда келип бергениңизге, өзүңүздүн айтам деген ойлоруңузду, пикирлериңизди айттыңыз болушунча. Алдыдагы күрөштө парламенттик кааламанда сизге ийгиликтерди каалайм. Рахмат чоң.